Мыйзамсыз иштери байкалган айрым саясий партияларга эскертүүлөр берилди. Бул бардык саясий уюмдарга тиешелүү. Эгерде партиялар шайлоо мыйзамдарын бузуп, көз боемочулук кыла турган болсо, катаал чаралар көрүлөт. Бул тууралуу БШКнын төрагасынын орун басары Бекмамат Абдыжапаров бүгүн Жарандык платформа уюму менен биргеликте уюштурулган шайлоо учурунда шайлоо кампанияларын чагылдыруудагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу аттуу коомдук диалог учурунда билдирди. Аталган коомдук фонд болсо, алдыдагы шайлоо таза өтүшү үчүн ар бир партиянын кайсы булактардан каржыланып, ал акчалар каяка жумшалып жаткандыгы журналисттердин көзөмөлүндө болушу керектигин белгилешти. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Алтынбек Бектуров улантат. Диалогтун максаты партиялардын каржы фондунун ачыктыгын камсыздоого багытталган. Көз боемочулук менен каражат жумшаган партиялардын ишине журналисттер тыгыз көз салса, мыйзамсыз иштерди дээрлик азайтууга болот дешет Жарандык платформа уюмунун өкүлдөрү. Анткени ар бир партия акчасын кандай чыгымдаганы белгилүү болушу керек. Кайсы бир партия кайсы булактардан каржылоо алып атат, кайсы адамдар ошол фондуна салым кылды, анан кайсы эмесине кандай десем, расход кайсы жака кетти, ошонун баары баягы ыкмалар болсо билинип калат да. Ошол эле убакта журналисттер тез ара мындай маалыматты бергенге мүмкүнчүлүгү бар биринчиден. Эгерде партиялар кийин ушу бир нече ушундай ыкмалаларды жасаса, анда Борбор шайлоо комиссиянын өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар ушул партияларды четтетүүгө. Жалпыга маалымдоо каражаттары элге маалымат гана жеткирип тим болбостон, шайлоочуларга аң сезимдүү тандоого жардам беришерин белгилешет. Ал эле эмес шайлоонун ачыктыгын, мыйзамдуулугун камсыз кыла алышаарын айтышат. Борбор шайлоо комиссиясы мыйзам боюнча ушу банк мекемелеринен фондко түшүүнүн жана чыгымды алышын ачык айкындыгын камсыз кылуу максатында банк мекемелеринен ар бир жумада биз канча кимдерден кайсы суммада кандай өлчөмдө каражаттар келип түштү, ал эми ошол эле каражат кайсыл булактарга, мисалы өзү көрсөтүлгөн бул башка бир добуш сатып алуу үчүн эмес, башка эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн үгүт материалдарын чыгарууга, бир техникаларды арендага алганга, же болбосо үгүтчүлөрдү келишим менен бир кайсы бир кызмат аткарууга багытталган ушундай өзүнүн атайын багыттары бар. Андан башкасы бул мыйзамды бузган болуп эсептелет. Диний уюмдар, мамлекеттик мекеме, ишканалар партияларга колдоо көрсөтүп, каражат чегерүүгө акысы жок. Болбосо партиялар ортосундагы бирдей шартта тең тайлашууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Мына ушундай маселелерге келгенде жергиликтүү маалымат булактарынын калыстыгы маанилүү болуп турат дешет. Финансы маселесинде 0,5% жалпы чогултулган фондко чогултулган каражаттын 0,5%нан отклонение болгон болсо, бул шайлоо саясий партиянын тизмесин каттабоого негиз болот. Жана эгерде катталып турган болсо да ушундай жоосунга барган болсо, анда каттоону жокко чыгарганга чейин барганга ушундай санкциялар каралган. Мыйзамга ылайык саясий партиялардын шайлоо фонддору БШКнын уруксаты менен партия жана депутаттыкка талапкер тарабынан ачылат. Анын үгүт жана уюштуруу иштерине кеткен чыгымдары ошол фонддон гана каржыланышы керек. Особенно парламенттик шайлоодо бүт штаттын акчасы дагы башка болот, партиянын акчасы дагы башкача болот. Бирок ошол мониторщиктер, журналисттер, аналитикаларды ошол ачык маалыматтан алып мындай теңештирсе болот да. Башка инструменттер азырынча жок. Проондун шайлоолорду колдоо боюнча программасынын улук кеңешчиси Юлия Шипилова ачык маалымат элдин кайсыл саясий партияны колдошу же колдобошу керектигин аң сезим менен тандоого жардам берерин белгилейт. Айтымдарында эми аймактарда иш алып барып жаткан журналисттер үчүн да тренингтер, коомдук диалогдор уюштуруларын айтышат. Алтынбек Бектуров, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.